Саламатсыздар урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Бүгүн абдан бир сонун тема болот. Мен сиздерге негизи эле бул коомдо адам кантип жаралат, кантип өнүгүү менен өсөт ошол жөнүндө айтып берейин деп чечтим да. Мына мисалы үчүн өзүңүздөргө эле караганда, мына кичинекей бала жаңы төрөлгөндө бул көз карандуу болуп төрөлөт да. Неге дегенде полностью мындай 100% ата энесинен көз карандуу болот. Ата энесиз тамак жей албайт, эч нерсе кыла албай калат да. Өзүңөр деле наристен элестетип көрсөңүз, 100% ата энесинен көзү карандуу болот. И ушул көз карандуу зависимый позициядан адам независимость тепкичке өсүш керек да. Независимость өзүңүздөр билесиздер, эч кимден көз карандуу болбогон жер да. Кантип көз карандуу болбойт? Бул жака өзүнчө бир бул жерге өзүнчө кадамдарды жасаш керек да. Кандайдыр бир адаттарды өзүңүздөргө сиңиришиңиз керек. Эмнеге дегенде, ар бир адам 35 жашка чыгып, 35 жаштан өйдө кеткен ар бир адамдын жашоосун 95% программа башкарат да. Вот сиздин программаңыз, көз карашыңыз кантип калыптанып калат? Мен кечке эле ушуну айтам, дагы деле айта бермекчимин. Бул ата эненин тарбиясы, айлана чөйрөнүн сиздерге болгон таасири, билим алуу, саякаттоо, анан жеке тажрыйба. Вот ушул бешөөнүн аркасынан өзүңүздүн мээңизде программа жазылып калат, ошо программа аркылуу жашайсыз да. Ошо программа аркылуу бул дүйнөнү карап, таанып, өзүңүздүн кандайдыр бир ишенимдериңиз менен бул жашоодо жашайсыз. Демек, сизге көз карандуу болбош үчүн, независимый тепкичке чыгыш үчүн бул жерде кандайдыр бир адаттар бар да. Эгер ошол адаттарды өзүңүздүн программаңызга киргизип алсаңыз, анда кадимкидей жашоо жеңил болот. Бул кандай? Муну кандай кадамдар алып келет? Бул өтө көп чоң тема. Анын мен 9 күндүк онлайн курсум бар. Ошол 9 күндүк онлайн курста мен ар бирин чечмелеп, шашпай түшүндүрүп берем негизичи. Азыр бул жерге айта бергенде өтө көп убактыбыз коротуп алабыз да. Ошон үчүн бул жерде көз карандуу болот. Көз карандуу, то есть зависимый. Андан кийин независимый тепкич болот. Эгерде ушул жанагы 9 күндүк онлайн курстагы мен айткан адаттарды адам киргизип алса жашоосуна, анда независимый тепкичке өсөт да. Эми эң кызыктуу ушул нерседе болуп атат. Көп адамдар ойлойт да, бул независимый тепкич эң эле тигил өнүгүүнүн туу чокусу деп ойлошот да. Бирок бул жерде дагы бир нече адат бар дагы. Бул адаттан кийин анан взаимозависимый. Взаимозависимый деген тепкич болот да. Взаимозависимый деген тепкич эмне? Бул качан сиз өзүңүзгө жакын, сизге жардам бере турган, күчтүү тараптары бар адамдар менен туура мамиле түзүп, ошолор менен биригип, анан бир чоң максатка жете алсаңыз, ошо команда менен биригипчи, анда сиз ошо взаимозависимый уровеньде жүргөн болосуз да. Мен мисалы үчүн көп эксперттер кайрылат, анан жеке ишкерлер кайрылат да. Ошолордун эң чоң проблемасы 100% жоопкерчилик, 100% жумушту өзүнүн мойнуна илип алгандагы, ошол жумушунан уже чыга албайт да. Эгерде ал адам мисалы үчүн ооруп калса, же болбосо кандайдыр бир кесепеттер менен жумушка чыкпай калса, анда бүт ошол ишканада болуп аткан жумуш токтоп калат. Ал адамсыз такыр эле иш жүрбөй калат дагы, токтоп калат да. Ошол бүт жанагы команда менен иштешкенди билбей, аларды башкарганды билбей, эмне кылышым керек деп өзү эле тырмалаңдап иштеп жүргөн адамдар дал ушул независимый тепкичинде калып калган адамдар да. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, эч качан ойлобоңуз, независимый тепкич менен адам токтоп калбайт. Ар бир адам көз карандыдан баштап взаимозависимый тепкичке өсүш керек. Бирок парашют менен бул жака келип калуу мүмкүн эмес. Бул жерде бир нече адаттар бар, ар бири бир сабакты түзөт. И независимосттан кийин дагы бир адаттар бар, булар дагы ар бири бир сабакты ээлейт. Ошондуктан бардыгы биригип атып 9 сабак болот да. Ушул 9 сабакты сиз терең түшүнүп окуп алгандан кийин, мен көрсө ушундай адам болушум керек экен,
көрсө ушинткенде гана чоң максатка жете алат экенмин деп кадимкидей көзүңүз ачылат да. Мисалы үчүн менин өзүмдүн көз карашымдын негизинде, илимий изилдөөнүн негизинде адамдын өнүгүү тепкичтерин түзгөм да. Эң биринчи кара жумуштан башталат, анан аягы жеке бренд инвестор менен бүтөт да. Адам карап көрүңүздөр. Дал ушул специалист тепкичи бар да, специалист тепкичи бар. Бул адис да. Андан кийин фрилансер тепкич бар. То есть ошол эле жумушту өзүнө кандайдыр бир срокко алып жасаган адам бар. Анан жеке ишкер адам бар да. Мына ушул 3 категориядагы адам независимый тепкичте жүргөн болот да. Бирок ушул независимость тепкичи менен көбү калпалат, почти 90% адамдар ушул жерде калпалат да. И саналуу эле адам гана взаимозависимый тепкичке өсөт. Эмнеге дегенде алар элдер менен иштешкенди билет, элдерди башкарганды билет, и чогуу биргеликте ушул максатка жетели деп аларды алдыга түрткөн саналуу эле адамдар болот да. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аста болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.